Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Гелдибаев туура эмес чечим чыгарган соттор сот жообуна тартылышы керек. Садыр Жапаров саясатта өз орду бар такшалган демократ, чынчыл, кадыр-барктуу саясатчы экендиги белгилүү. Садыр Жапаровдун түрмөдө отурушу соттолушу боюнча аны күнөөлүү деп табылышына далилдери жетпейт. Ошого карабастан сот жообуна тартылып соттолуп кетти. Акыйкаттыгы эртеби кечпи болот, бирок өз үй-бүлөсү жабыр тартып жатат. Бизде чоң саясатта жүргөн адамдын укугу тебеленип жаткандан кийин башка бейбечаранын укугу сот адилеттүүлүгү болот деген ишеним жок болуп жатат. Күнөөсүздөр түрмөдө отурбашы керек. Туура эмес чечим чыгарган соттор сот жообуна тартылганда гана адилеттүү чечимдер, өкүмдөр чыгат. Булак майдан KG. Бишкек шаардык мэриясы жаңы жыл майрамына карата фейерверктер үчүн 800 000 сом бөлгөн. Бул тууралуу кала башчысынын кеңешчиси Гуля Алмамбетова билдирген. Салюттарды сатып алуу үчүн тендер өтүп, жеңүүчүсү аныкталып калган соң андан баш тартууга мүмкүн болбой калды деген Алмамбетова. Буга чейин Бишкек шаарына кара түтүн каптап жаткандыгына байланыштуу активисттер жаңы жылда салют жардырбоо чакырыктар менен акция өткөрүшкөн. Белгилей кетсек, быйыл жаңы жылга карата борбор калааны жасалгалоо үчүн 5 миллион сом бөлүнгөн. Акчасын жоготуп жиберип, жол кире төлөй албай калган 11 жаштагы баланы үйүнүн жанынан түшүрбөй койгон номер 7 автобустун айдоочусу иштен кетти. Бул маалыматты Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз катчысы Гуля Алмамбетова ырастады. Алмамбетова бул окуя боюнча маалымат чыккандан кийин баланын ата-энесин таап кечирим сурашканын айтты. 24 KG сайтына баланын апасы кайрылып, номер 7 автобустун айдоочусу баласын үйүнүн жанынан түшүрбөй 1,5 чакырым алыс жерге таштап салганын айтканын жазган. Буга окуучу 8 сом жол киресин жоготуп алып, жол кирени төлөй албай калганы негиз болгон. Ал караңгы кирип кеткендиктен баласынын коопсуздугуна кабатыр болушканын айтып, номер 7 автобустун айдоочусу жүргүнчүлөргө орой мамиле кылаарын билдирген. Мэрия окуя териштирилип жатканын кабарлады. Сентябрда Бишкекте коомдук транспортто улгайган аялды урушуп түшүрүп салган номер 11 троллейбустун айдоочусу жумуштан алынган. Өлкөнүн негизги банкы 221 килограмм алтын куймаларын сатып, кайра 125 килограмм алтынды сатып алды. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине Улуттук банктан кабарлашты. Аталган банк 2015 жылдын 7 майынан тарта алтын куйма сатып, кайра сатып ала баштаган. Мындай аракеттердин максаты чет элдик валюталар гана эмес, баалуу металлдар менен да иш алып баруу болуп саналат. Алтын куймаларды алгандар аны кайра өткөрүп бере алат. Сатуу жана сатып алууда баа күн сайын өзгөрүп турат. 2015 жылдын май айынан 2019 жылдын 10 декабрына чейин 633,1 миллион сомго бааланган 221,2 килограмм алтын сатылды деп жазылат маалыматта. Ушул эле мезгил аралыгында Улуттук банк 362,3 миллион сомго 124,9 килограмм алтын куймасын сатып алган. Россиянын президенти Владимир Путин жыл сайын өтүүчү пресс жыйында Азияда жана Кавказ өлкөлөрүнө орус тилин окутуучу курстарды, мектептерди жана жогорку окуу жайларын ачуу керектигин билдирди. Россиянын өлкө башчысынын айтымында жергиликтүү элди, орустарды, орусча билимин тереңдеткен мигранттар кыжырдантпай, ыңгайлуу абал пайда болот. Антпесе келген мигранттар өзүнүн үйүндө кылбаган нерселерди кылып, жергиликтүүлөрдүн кыжырына тийүүдө деп билдирди Путин. Манас аэропортунан башка адамдын паспорту менен качууга аракет кылган адам кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз кызматы бүгүн 21 декабрда билдирди. Алардын билдирүүсүнө караганда, кечээ 20 декабрда Бишкек Москва каттам менен Манас аэропортунан учуп кетүүгө аракет жасаган адам кармалган. Ал 1994 жылы туулган ММ аттуу адамга таандык паспорту көрсөткөндө чек арачылар сүрөттөгү айырмачылыкты байкап калышкан. Ал дыккат текшерүүгө алынганда Кыргызстандын аймагынан чыгууга тыюу салынганы аныкталган. Мыйзам бузганы үчүн ага УКМКнын кызматкерлери чара көрөт. Кой таш окуясы боюнча түзүлгөн комиссиянын бүтүмүнөн соң ар түркүн маалыматтар чыга баштады. Белгилей кете турган нерсе, чыккан маалыматтардын көпчүлүгү же дээрлик бардыгы комиссиянын мүчөлөрүнүн айбирин ачып уятка калтыра турган материалдар. Себеби мурда Конституциялык палатанын соту болуп иштеп, бул жаатта чоң тажрыйбасы бар адам азыркы комиссиянын мүчөсү Клара Соронкулова комиссиянын бүтүмү туура эмес экенин айтып, курамдан чыгуу оюн билдирген. Анын артынан эле атайын кызматтын офицери Атамбаевдин мамлекет тарабынан берилген жан сакчысы Канат Сагынбаевдин аргумент
документтер менен шурудай тизилген кайрылуусу чыкты. Аныкыда туура ал Атамбаевдин жанынан кетип калган күндө да күч колдонуп алып чыгып берсе да жоопко тартылары турган иш эле. Өзүнүн ишин так билген офицердин ою да комиссия эсептеше турган нерсе. Ирина Карамушкина ар бир мүмкүнчүлүк болгон жерде айгай салып атса, Рыскелди Момбеков, Тынчтык Шайназаров коллегасына сөймөөн кезип, ушу комиссия Акаев менен Бакиевден калган силер мени кой ташка таптакыр барбасам корутуңарга кантип коштуңар деп агына жарылып атканы интернет колдонуучуларынын эле эмес, маалымат жеткен ар бир жаранды ойго салууда. Демек вице-премьер баш болгон комиссиянын бүтүмү аттан электе анга түштү деген суроо. Ушундай комиссияны түзүүнүн кереги бар беле же комиссиянын үстүнөн дагы комиссия түзүлүш керекпи? Атасын үйдө өлтүрүп, сөөгүн корого көмүп салган уул 15 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу Жогорку соттун расмий сайтында жазылган. Өкүмгө ылайык Каргашай-Чүй облусундагы айылдардын биринде болгон. Тергөө маалында соттолчу өзүнүн аракеч атасын башына чүпүрө оролгон балка менен башка чапкылап өлтүргөндүгү аныкталган. Андан соң сөөктү кородо кир суу чолган, анга көмүп салган. Шектүү болгонун туугандарынан да жашырып, укук коргоо органдарынын атасы дайынсыз жоголуп кеткендигин айтып, сот отурумунда күнөөсүн мойнуна алган эмес. Маркумдун сөөгү 4 жылдан кийин гана табылып, эч нерсеси калбай калган. Бул убакыт аралыгында шектүү Москва шаарына барып иштеп келе калганга да үлгүргөн. Соттук медициналык экспертизада каза болгон эркектин баш сөөгү сынып, катуу жаракат алгандыгы белгилүү болгон. Фемида өкүлдөрү айыпталуучуну 15 жылга эркинен ажыратты. Сөз эркиндиги боюнча дүйнөлүк рейтингде Кыргызстан 83-орунду ээлегенин Чек арасыз репортерлор эл аралык уюму билдирди. Алар жыл сайын сөз эркиндигинин деңгээли боюнча тыкыр анализ жүргүзүп, рейтингин жарыялап турат. Кыргызстан тууралуу эл аралык бейөкмөт уюм жакшырууда, бирок мындан да жакшыра алат деген баасын берди. Алардын маалыматына ылайык, алдыңкы орундарда Норвегия, Финляндия жана Швеция өңдүү европалык мамлекеттер ээледи. Казакстан рейтингде 158-орунду, Тажикстан 161-орунду, Өзбекстан 160-орунду, Россия 149-орунду жана Түркменстан 180-орунду ээлеген. Баса Кыргызстан өткөн жылы бул рейтингде 98-орунду ээлеген эле, быйыл өткөн жылга салыштырмалуу 15 тепкичке көтөрүлүптүр. Баали дешибиз керек, себеби бул көз карандысыз эл аралык деңгээлде бейөкмөт уюмунун берген баасы. Жанагы сөз эркиндиги кысымга учурап жатат деген таризде ууду кылгандар жөн эле ызы-чуу салууну көздөп жатышкан окшобойбу? Биз бул маселени кененирээк талдоо үчүн эксперттерге соол салып көрдүк. Шырадил Бактыгулов, мамлекеттик башкаруу боюнча эксперт. Кыргызстандагы сөз эркиндиги АКШдагыдан да жогору. Чет элдик ишкер боюнча АКШнын палата комитетинин өкүлдөрү Кыргызстандын өкмөтү журналисттерге болгон басымды токтотушу туурасындагы билдирүүсү. Бул мамлекеттин сот бийлигине жасалган басымы. Кыргызстанда азаттык деп таанылган Радио Свобода медиа холдинги палата өкүлдөрүнөн жана сенаттан турган АКШнын конгрессинин бюджетинен каржыланат. Мындай билдирүү алардын саясатын жүргүзүп жатат. Адамдарды реабилитациялоого жасаган аракет болуп саналат. Эгерде кеп сөз эркиндиги тууралуу болуп жатса, анда Кыргызстанда сөз эркиндиги ошол эле АКШдагыдан да жогору экенин эске алуу керек. Мисалга алсак, Россия Today сыяктуу жарыяланган материалдар автоматтык түрдө аккредитациядан ажырайт. Көптөгөн кызматкерлерди жөн эле киргизбейт, виза бербейт. Мындай материалдар үчүн АКШнын жарандарына реалдуу жаза мөөнөтүн берет, өзгөчө репортаждарга. Себеби ал жакта далилдөөчү база керек. Мындай кырдаалда сөз эркиндиги басым жасоонун куралы болуп калат. Аларда таасир этүүнүн башка куралы жок. Алар Кыргызстанда болуп жаткан кандайдыр бир көйгөйдү ойлоп чыгарышат. Коррупция жогору, сөз эркиндиги жок, демократия жок деп башташат. Мунун баары мажбурлоонун куралдары. Биздин мамлекетте сөз эркиндиги чектен чыгуучулук көрүнүш менен бирдей деңгээлде. Биздин мамлекетте баары эле кимдир бирөөнүн атына жашынып, бири-биринин дарегине кордоо, акарат келтирүү менен алектенип отурат жана ал үчүн эч ким жоопкерчилик тартпайт. Бул сөз эркиндиги эмес, бул чектен чыккандык. Сөз эркиндиги тууралуу айтса, ал бизде бар. Медианын плюрализми да бар. Өз пикирин жана көз карашын билдирүү эркиндиги да жашайт. Матраимовдор тууралуу эмне дейбиз? Алар өздөрүнүн ар-намысы жана кадыр-баркы үчүн күрөшүп жатат жана ага укуктары бар. А эмнеге биз алардын мындай укугун бузушубуз керек? Бардык жаңжал ошондон келип чыккан. Бул жерде бийликтин кандай тиешеси бар? Бул деген сот системасына басым жасоо аракети. Бир тууган Матраимовдор ММКлардын счетун камактан чыгаруу үчүн арыз жазышты. Башкача айтканда, сот бийлиги мыйзам алкагында аракет кылышты. Счетторду камактан чыгаруу басым менен болду. Өтө таң калыштуу кырдаал, себеби счет камакка алынганда ал ишмердүүлүгүнө
тоскоолдук эмес, ишмердүүлүгүн эч ким токтотпойт. Бул дегенди арыздагы сумманы камсыздоо. Ошон үчүн камакка алуу деген болот. Акчалар чыгарылып кетпеш үчүн бул жерде жакшылап кароо зарыл. Эмоция менен кетпеш керек. Азыр рационалдуу ой жүгүртүүнүн ордуна эмоционалдуу ой жүгүртүү келди. Мына ошол эмоция менен айрым саясатчылар, жарандык активисттер жана тилекке каршы журналисттер да басым жасап жатат. Эгерде биз чындыгында эле мамлекеттин имиджине кам көрсөк, анда бул тууралуу ойлонуш керек. Чалмакей чалып коюп, анан кайра анын жоопкерчилигинен качуу аракетин көрүп отура бербеш керек. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Ага ылайык мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаттары Сергей Слесарев менен Замир Жошев 13 декабрда жана 17 декабрда аскер прокуратурасына күбө катары суракка чакырылган. Прокуратура маалымдагандай, учурда аскер прокуратурасы тарабынан Ички иштер министрлигинин мурунку орун басары Курсан Асановдун 7-8 август күндөрү Кой Ташта кызмат абалынан пайдалануу фактысы боюнча сотко чейинки иликтөө иштер жүрүп жатканына байланыштуу жактоочулар күбө катары сурак беришет. Аныкталгандай, Курсан Асанов 8 августта Алмазбек Атамбаев менен сүйлөшүп алып, анын жан сакчысы Канатбек Сагынбаевдин колунан кызыл баштыкты алып, анын ичиндеги маанилүү документтерди алып, аларды өзүнүн жан сакчысы Дамирбек Пайзелла уулуна Раиса Атамбаевага жеткирүү максатында берген. Ал эми ичинде анча маанилүү эмес документтер салынган кырмызы башты адвокаттар Сергей Слесарев менен Замир Жошевке берилген. Жошев коомчулукту жана тергөөнү алдоо үчүн соц тармактагы баракчасына баштыктын сүрөтүн жарыялап, анын ичинде эч кандай маанилүү документтер болбогонун айтып чыккан. 15 августта аскер прокуратурасынын чечими менен Сергей Слесаревдеги документтер алынган деп билдирген башкы көзөмөл орган. Мындан тышкары прокуратура адвокаттар Слесарев менен Жошев суракта көрсөтмө берүүгө келбей, муну соц тармактарда тартип коргоо органдарынын мыйзамсыз иши деп коомчулукту алдоого өтүштү деп белгилеген. Күбө катары чакырылган адвокаттар аскер прокуратурасына келип көрсөтмө берүүгө милдеттүү деп айтылат маалыматта. Адвокат Замир Жошев прокуратуранын чакыргаты жазык процессуалдык кодекстин талаптарына жооп бербегени жана бул иште күбө боло албаган үчүн суракка барбаганын Азаттыкка билдирди. Мен Кой Ташта болгон эмесмин, айтылып жаткан баштыкта эмне бар экенин да билбейм. Ошондуктан мен күбө боло албайм. Бирок мен прокуратура билдиргендей күбө болсом анда жактоочу боло албай калам. Ошондуктан көзөмөл органынын бул аракетин мен өзүмдүн адвокаттык ишиме тоскоолдук кылуу катары баалайм. Замир Жошев бул маселе боюнча прокуратура кызматкерлери менен чогуу коомчулукка маалымат берүүгө даяр экенин кошумчалады. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов 7-8 августта Кой Ташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында милициянын кызыкчылыгын сатты жана ишеничтен кетти деген жүйө менен кызматтан алынган. Кийин Асановго карата жазык кодексинин 320-беренесинен кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу негизинде кылмыш иши козголгон. Ишти аскер прокуратурасы тергеп жатат. Асанов өзүнө койгон дооматты четке кагып, жеке кызыкчылыгын эч качан мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору койбой турганын айткан. Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар.